Alıp ketkile bizde. Biz şunda var silermen yaşıyoruz. Özbek'ini alıp kettet. Tacik'ini alıp kettet. Siler anımızda alıp ketmiyoruz. Bizde alıp ketkile. Бул сөздөр памирлик кыргыздар тарабынан кылымдар бою айтылып келет. Анткени Памирде жан калкалаган мекендештер эң катаал шартта жашаган элдердин тизмесинде биринчи орунда турат. Акыркы учурларда мекендештердин саны жылдан жылга азайып, учурда 1100 гана жаран калган. Түпкү мекени Кыргызстанга келсек деген үмүт менен жашап келет. Жарандардын дээрлик 90% сабатсыз, 10% жаран гана өздүгүн тастыктаган документ менен камсыз болгон. Буга чейин да бийлик өкүлдөрү тарабынан көчүрүлүп келүү аракеттери болгону менен эми гана алардын айрымдары көчүрүлүп келүүдө. Эки Памырда биздин Улуу Памыр, Кичи Памырдын элдеринин тилеги шуки, бизди Кыргызстан көчүрүп алып кетсе, биз эми түбөлүк мисалан бул Памырларда жашай албайбыз. Доктурхана жок, машина жолу жок, аялдар төрөттөн көз жумат, жаш балабыздын чогулбойт. Жылдан жылга биздин саныбыз көбөйбөй, жылдан жылга саныбыз суюлуп баратат. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Чолпон Султанбекова башында турган өкмөттүк экспедиция Кыргызстанга Оғаныстан Ислам Республикасындагы жашаган этникалык кыргыздарды өлкөнүн билим берүү мекемелеринде окутуу максатталган. Мында жалпы 6 үй-бүлөдөн турган 33 жаран алынып келинди. Алардын 17-си 18 жашка чейинки мектеп курагындагы балдар, 10-у окууга жараксыз ата-энелер жана кош бойлуу айым, ошондой эле 1,5 жаштагы наристе да бар. Былтыр өткөн жылы да кыргыз делегаттары барып балдарыңардын сабатын жоюп беребиз деген сөздөр болгон эди. Ошол себептен Учкун байке былтыртан бери бизге аракетини кылып паспорт документтерин жасап, азыр документтерин создап алып келе жатабыз. Кичи Памирден келген Фазыл Хак мугалим болууну эңсейт, бирок ал буга чейин шартка байланыштуу билим ала алган эмес. Мындан ары ал өз өлкөсүндө билим алат, тагыраагы Нарын шаарында 5 жылдык окуу курсуна катышат. Ал келечекте илимдүү болуп, ата-энесин жана жалпы памирлик кыргыздарды Кыргызстанга алып келүүнү самайт. Бул Кыргызстанга бизде эңсеп жүрчү элек, келсек, Кыргызстанга барып көрсөк, окусак деп. Ошол ЛТР Тенел каналу көрөт эдик, абдан кызыгат деп. Ошол жерге барып окусак, биз да ошолордун арасында ошондой жакшы жашасак деп кызыгат эдик. Бирок азыр келгенибизге өтө хош кубанып атабыз. Биз ата-энебизди алып келебиз, ооба. Биз да ушул жака аларды айттык, аларды да ушул жака көчүрүп келебиз, иншалла, агар Кудай буйрукса. Памир деңиз деңгээлинен 4500 метр бийиктикте жайгашкандыктан климаттык абалы да суук келет. Мындан улам Нарын облусуна жайгаштырылышы да жөн жеринен эмес. 4 күнгө созулган сапарда этникалык кыргыздар Жалал-Абад шаарына да жетип келип, аларга Сузак райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан сый көргөзүлдү. Памирдеги кыргыз боордош туугандарыбызды Нарын областына көчүрүп келатышат. Ошондуктан биздин Сузак районунун аймагынан өтүп бараткан үчүн ушул жерден тосуп, биз ушу сый тамак көрсөтүп, колдоо көрсөтүп коелу деп райондук мамлекеттик администрация жана биздин ишкерлерибиз менен биргеликте буларга ушундай сый тамак берип колдоо көрсөтүп атабыз. Чоң рахмат деп турабыз силерге. Жарык келип бизге камактанып, мындан келип окуу үчүн силерге камактанганыңарга көп рахмат деп коебуз. Учурда Памирде 1100 этникалык кыргыз жашап жатат. Негизинен кыргыздар Улуу жана Кичи Памирди жердешет. Улуу Памирде 700 кыргыз жашайт, Кичи Памирде 500 адам күн кечирип келет. Алардын азыраак бөлүгү фарс тилинде, басымдуу бөлүгү кыргыз тилинде сүйлөшөт. Митаза Камчыбекова, Манас Назаров, Сузак району.